Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. 11 класстын окуучулары үчүн кыргыз тилин окуп үйрөнүүнү улантабыз балдар. Балдар, силер сүрөттөн эмнени көрүп атасыңар же эмнени байкадыңар? Албетте, биз сүрөттөн окуучунун гүл көтөрүп, гүлдесте көтөрүп турганын, мектепти көрүп жатабыз. Ал эми ушул сөздөр балдар, мектеп, окуучу, гүлдесте, кандай ойлойсуңар? Кыргыз тилинин төл сөздөрүбү? Деги эле балдар, сөз деген эмне? Сөз, балдар, миңдеген жылдар бою муундан муунга өтүп, өнүктүрүлүп келген ыйык дөөлөт, улуу мурас. Адамдын төрөлүп, тили чыгып, өмүрүнүн соңуна чейинки тирүүлүгү сөз менен коштолот. Баары сөздө уюган. Акыл ойдун, асыл түшүнүктөрдүн баары сөз аркылуу таралат. Ата-бабаларыбыз таамай айтылган сөздүн күчү менен жоолошкандарды эпке келтирип, сөздү туу тутуп жашап келишкен. Ал эми тил илиминин көз карашы боюнча, тил илиминде сөз бул атоо үчүн кабыл алынган белги же болбосо пикир алышуу үчүн каражат деп айтылат. Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта кыргыз лексикасынын байуу жолдору же болбосо кыргыз тилинин сөзүнүн байышы жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү сабакта балдар, биз кыргыз тилинин курамынын байышын, анын байуу жолдорун билебиз. Сөздөрдүн маанилерин чечмелейбиз. Сөздөрдүн маанилерин түшүнүү менен сөз байлыгыбызды өстүрөбүз балдар. Кыргыз лексикасынын байуу жолу балдар эки түргө бөлүнөт экен. Алар ички булактар жана тышкы булактар. Биз бүгүн негизинен ички булактар жөнүндө сөз кылабыз. Демек, кыргыз лексикасы ички булактар аркылуу кандай жолдор менен байыйт экен балдар? Анын биринчи жолу балдар морфологиялык жол. Экинчи жолу синтаксистик жол. Үчүнчү жолу семантикалык жол. Төртүнчү жолу калькалоо жолу же болбосо которуу жолу. Ал эми акыркысы балдар диалектилик сөздөр аркылуу байыйт. Балдар, анда морфологиялык жолго токтололу. Силер билгендей, морфологиялык жол демек уңгуга мүчөнүн уланышы аркылуу пайда болгон жол. Мисалы, кыргыздын төл сөздөрүн эле сөз жасоочу мүчөнү улуу аркылуу биз жаңы сөздөргө ээ болобуз. Силер экрандан көрүп тургандай эле окуу деген сөзгө сөз жасоочу ч мүчөсүн уласак, окуучу. Бас деген сөзгө сөз жасоочу ым мүчөсүн уласак, басым. Калганын силер экрандан көрүп турасыңар балдар. Мына ошол мүчөлөрдүн дагы эки түрү болот экен. Мисалы, ч, лу, ма, ым, кер деген мүчөлөр балдар, булар өнүмдүү мүчөлөр деп аталат. Ал эми өнүмсүз мүчөлөргө чан, лу, ак, кээде ык болуп да колдонулат, ошондой эле кор мүчөлөрү. Эми балдар, силерге ма аффикси аркылуу жалганып жасалган сөздөрдү табуу керек деген тапшырма берилсе, мен силерге бир канча мисалды көрсөтүп кетейин. Мисалы, азыркы кыргыз тилинде айрым сөздөрдүн кыргызча варианты жок деп аталып келген, бирок заман талабына жараша орус тилинен келген сөздөрдү биз кыргызча колдонуп жүрөбүз. Мисалы, заказ деген сөздү буйрутма, буйрут деген сөзгө ма мүчөсүн улоо менен биз буйрутма деп атайбыз. Ошондой эле программада бул убакытка чейин которулган эмес, бирок азыр биз багыттама, докладты баяндама, өтүнүч катты билдирме, нагрузканы жүктөмө деп которуп алдык. Демек, булар сөздөргө мүчө аркылуу жаңы сөздөрдү жасап жаткандыгыбыздын бирден бир далили. Эми балдар, синтаксистик жолго токтололу. Синтаксистик жол демек эки же андан ашык сөздүн биригип келип жаңы мааниге ээ болуусу. Силер көрүп турган басма сөз, жарыш сөз, окуу жайы,
бала, акча деген сөздөрдүн баардыгы толук маанилүү эки сөздүн биригип келип жаңы мааниге өткөндүгүн көрүп турасыңар. Эми зататооч менен зататооч экөө биригип келип жаңы сөздөрдү жасагандыгына көңүл буралы. Мисалы, дыйкан чарба. Бул 90-жылдардан кийинки пайда болгон сөз. Ошондой эле Конституцияны баш мыйзам деп да которуп жүрөбүз. Пресс кызмат, тилгат, жан сакчы деген сөздөрдүн баардыгы эки сөздүн биригип келип жаңы мааниге ээ болуусу менен кыргыз тилин синтаксистик жол аркылуу байытып келген сөздөр болуп эсептелет. Эми балдар үчүнчү жолу болгон семантикалык жолго токтололу. Силер экрандан көрүп турасыңар. Уңгу, көшөгө, тамыр, мүчө, борбор жана башка сөздөр. Мына ушул сөздөрдүн бир канча мааниси бар. Демек, улам жаңы мааниге ээ болушунун натыйжасында кыргыз тили семантикалык жол аркылуу байыйт. Мисалга алып көрсөк, тамыр деген эле сөздү алалы. Бул өсүмдүктүн тамыры. Ошондой эле адамдын да кан тамыры бар. Ал эми үчүнчү маанидеги сөз бул математикалык термин. Биз математика сабагында тамыр алдында деген терминди колдонуп жүрөбүз. Мына бир эле тамыр деген сөздүн бир канча мааниге ээ болуусу менен биздин тилибиз байып жатат балдар. Эми силерге сүрөт аркылуу дагы түшүндүрүп кетсек. Силер сүрөттөн көрүп турган айлана бул геометриялык фигура, балдар. Мисалы, математика же геометрия сабагында айлананын борборун тапкыла деп биз айтабыз. Эми ушул борбор деген сөздүн бир канча мааниси бар экен, балдар. Математикалык термин айлананын борборун табуу. Бул биринчиси. Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Демек, бул борбор шаар. Бардык административдик жетектөөлөрдүн бардыгы жайгашкан жерди биз борбор дейбиз. Ал эми үчүнчү белгиси, балдар, же үчүнчүгө мисал адамдын борбордук нерв системасы. Бул биологиялык термин. Же болбосо адамдын нерв клеткалары жайгашкан жерди биз, балдар, борбордук нерв системасы деп атайбыз. Балдар, кыргыз лексикасынын байышынын 4-чү жолу болгон калкалоого токтололу. Калкалоо жолу бул, балдар, которуу дегенди билдирет. Мисалы, кыргыз тилине мүнөздүү эмес сөздөрдү биз албетте, балдар, орус тили аркылуу кабыл алабыз. Мисалы, өндүрүш деген сөз кыргыз тилине мүнөздүү эмес, кыргыз эли колдонгон эмес. Мына ошондуктан производство деген сөздү биз кыргыз тилине которуу жолу менен алганбыз. Демек, балдар, калкалоо жолу эки түрдө өнүгөт. Биринчиси толук которуу, экинчиси толук эмес которуу. Мисалы, орус тилинен алынган сөздү толугу менен өз тилибизге которуп алсак, бул толук которуу дегенди билдирет. Мисалы, кызыл бурч. Бул сөз орус тилинде красный уголок. Бирок аны биз өз тилибизге толугу менен которуп, сиңирип алдык. Биздин лексиконубузда, балдар, азыр кызыл бурч деген сөз кенен кесир эле өз маанисинде колдонулат. Ал эми толук эмес которууда, балдар, мисалга алып көрсөк, улуттук банк. Бул демек Нацбанк же болбосо национальный банк деген сөздүн банкты толугу менен которо албайбыз. Анан улуттук банк деп жарым-жартылай которгондуктан бул сөздү биз толук эмес которуу жолу аркылуу кабыл алдык, балдар. Мына ушуга окшогон сөздөр кыргыз тилинде көп эле кездешет. Ошондой эле кол жазма, көп чекит, көрсөткүч деген сөздөрдүн бардыгы, балдар, орус тилинен которуу жолу аркылуу биздин тилибизге кирген. Балдар, ушул жолго дагы бир жолу которуу жолуна мисалдарды келтирели. Адамдын кесибин аткарган кызматын көрсөткөн сөздөрдөн, мисалы, предприниматель деген сөз бар. Азыр биз аны ишкер деп которуп жүрөбүз. Следователь деген сөздү тергөөчү, жан сакчы. Бул орус тилинен телохранитель деген сөздөн калкаланган.
Мисалга бир сөздү талдап көрөлү. Кыргызчасы жансак аркылуу кыргыздын ч аффикси сөз жасоочу мүчөсү аркылуу жансакчы деген жаңы сөз пайда болду балдар. Мисалга алып карасак, жогоруда куралсыз кирген деген сөзгө эки жансакчынын аракеттери толук далил деген мисалды алсак, жансакчы деген сөз демек биздин кыргыз лексикабызда колдонулат. Ал демек телохранитель деген сөздүн которуу жолу аркылуу киргендигин бирден бир мисалы балдар. Балдар, эми тилдин байышынын ички булактарынын 5-чи жолу болгон диалектилик сөздөр аркылуу байышына токтололу. Кыргыз тили Юнус Алиевдин айтуусу боюнча 3 диалектиге бөлүнөт. Түштүк чыгыш, түштүк батыш, түндүк диалектиси. Мисалы, айрым диалектилер аркылуу кирген сөздөр убакыттын өтүшү менен адабий тилдин нормасына кирип калат. Мисалы, мындан бир канча жылдар мурун гүлдесте, дарче, парасат деген сөздөр диалектилик сөздөр болсо, азыркы учурда булардын баарын биз адабий тилдин эле нормасында кабыл алып жүрөбүз балдар. Биз айтып кеткендей эле, кыргыз тилинин байышы эки жолдор аркылуу ишке ашат. Ички булактарды биз силер менен талдап окуп көрдүк. Эмки кезек балдар, кыргыз тилинин байышынын тышкы булактарына токтолобуз балдар. Демек, тышкы булактар бул башка тилдер аркылуу кирген сөздөр экен балдар. Мисалы, кыргыз тилинин байышы араб тилдери аркылуу кирген сөздөр менен монгол, иран, түрк, орус жана башка тилдер аркылуу кирген сөздөрдүн жардамы менен күндөн күнгө байып бара жатат. Эми балдар, эмки сабакта биз тышкы булактарга өзүнчө токтолобуз. Азыр болсо, бүгүнкү сабак боюнча алган билимдерди бышыктайлы. Силердин назарыңарда биринчи тапшырма. Кайсы варианттагы сөздүн мүчөсү жаңы маанидеги сөз жасады? Варианттарга көңүл бурабыз. А. Меймандос, Б. Меймандан, В. Меймандар, Г. Мейман бол. Мына ушул 4 варианттын ичинен жаңы жасалган сөздү табабыз балдар. Балдар, силер жасап бүтүп калдыңар болуш керек. Анда туура вариант меймандос. Демек, меймандос деген эмнени билдирет балдар? Конок тосконго дайым даяр, көңүлдөрү ачык, шайыр шатман, абалды. Элдин, кыргыз элинин меймандостугу жөнүндө сөз кылып аткандыгын көрүп турабыз. Ал эми калган мүчөлөрдүн бардыгы балдар, булар жөн эле сөз өзгөртүүчү мүчө. Ал эми мейман бол деген сөз, бул эмне болуп калды балдар? Сөз айкашы. Кийинки тапшырмага көңүл буралы. Дүйнөгө мас болуп чиренбеген токтоо жигит. Эми балдар, чиренбеген деген сөздү силер кандай түшүнөсүңөр? Күнүмдүк сүйлөөбүздө биз чиренбеген деген сөздү колдонобузбу? Эгерде колдонсоңор азаматсыңар. Ал эми колдонбосоңор, анын маанисин түшүнбөсөңөр, бул бой көтөрбөгөн, көппөгөн, кекирейбеген деген сыяктуу маанилерди туюндурган сөздөр экен. Биздин лексикабызда, же болбосо кыргыз тилибизде кээде биз маанисин түшүнбөгөн сөздөр дагы кездешет балдар. Биз бүгүн мына ошондой сөздөрдү чечмелегенге аракет кылабыз. Эми балдар, 3-чү тапшырмада силерге сөздөр берилген. Мына ушул сөздөргө кайсы варианттагы мүчөлөрдү катарынан уласаңар, жаңы сөздөрдү жасаган болобуз. Варианттарды көрүп турасыңар, балдар. Демек, силер көп чекиттин ордуна варианттарды катары менен коюп чыгышыңар керек. Мына ошондо гана жаңы сөздөр пайда болот. Мисалы, тос деген сөзгө А вариантын улап көрөлү. Тосмо, ишкер, толукта. Жаңы сөздөр пайда болдубу балдар? Пайда болду. Демек, туура вариант А вариант экен. Ал эми калган варианттарын дагы коюп көрөлүчү. Текшерели. Тостур, иште, толуктоо. Жаңы сөз пайда болдубу? Жок.
жөн гана сөздөр өзгөрдү. Демек, туура варианты А экендигине биз ынандык балдар. Эми кийинки тапшырмага көңүл бурабыз. Биз жаңыдан жол тоомуна келгенде шыңгыр оон сөздү бөлдү, каратты. Силерге тааныш сүйлөм. Бул Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинен алынган сүйлөмдөр балдар. Кана жол тоому дегенди кандай түшүнөсүңөр? Бул жол тоому деген сөз кайсы жол аркылуу уюшулду? Демек, эки сөздөн туруп атат. Жол тоому деген маанисине чечмелесек кесилиш, кошулган жерине деген сыяктуу маанилерди түшүндүрөт, балдар. Демек, эки сөздүн биригип келип, жаңы маанеге ээ болуусу жол тоому, демек синтаксистик жол менен пайда болгон сөз, балдар. Андан ары келгиле. Жогорудагы көп чекиттин ордуна кайсы сөздү койсок, кош сөзгө айланат. Биз бул сөздү күндөлүк жашообузда колдонуп эле жүрөбүз. Кана кайсы сөздү коебуз, балдар? Силер таптыңар, азаматсыңар. Жорук, жосун деген сөз, Демек, бул татаал сөз адамдын кылык жоругу, адаты деген маанини берет экен. Андан ары, балдар, төмөнкү сүйлөмдө кайсы сөз айкашы өтмө мааниде колдонулган? Биз сөздөрдүн түз мааниси жана өтмө мааниси деген түшүнүктү дагы билебиз, балдар. Мына бул тапшырмалардын көпчүлүгү, балдар, жогорку республикалык тестирлөөдө келе турган тапшырмаларга окшош, балдар. Биз буларды азыртадан даярданып иштеп турсак, жыйырды тапшырууда эч кандай тоскоолдуктар болбойт деп айтып кетер элем. Эрте турган адамдар көп өтпөй эле бутуна турат деген сөз ага жагып турду. Эми силер ушул жерден өтмө маанидеги сөздү табышыңар керек, балдар. Кана тапкылачы. Балдар, бул сүйлөмдө өтмө маанидеги сөз айкашы бутуна турат деген. Эгерде биз бунун түз маанисин алсак, бутуна туруп турган адамды элестетебиз. Ал эми өтмө мааниси, балдар, демек ал адамдын турмуштан өзүнүн ордун таап, жакшы бардар жашоодо жашоосу бутуна туруу деген маанини берет экен. Балдар, силерге экран аркылуу сүйлөм берилген. Мына ошол сүйлөмдөгү асты сызылган сөздүн маанисин чечмелейсиңер. Көч үстүндө 5 көкүл кыз менен боз уландын үзөңгү кагыштырып катар басышы эрен эмес. Эрен эмес деген сөздү силер кандай түшүнөсүңөр, балдар? Алар ушул сөзгө маанилеш же болбосо синоним сөздөрдү тапканга аракет кылабыз, балдар. Силерге бир аз убакыт берели. Демек, балдар, биз жоопторду даярдадык, Демек, эрен эмес деген сөз эмнени билдирет экен? Маанилеш сөзү кайсылар экен? Демек, өөн учурабайт, кадимкидей эле, адаттан тышкары эмес деген маанини билдирет. Ал эми эрен эмес деген сөз, балдар, эки сөздүн биригип келип жаңы маанеге ээ болушунун натыйжасында сөздүн синтаксистик жол аркылуу пайда болуусу деп айтабыз, балдар. Келгиле, балдар, анда кийинки тапшырмага көңүл буралы. Колуна кат тиери менен Жамилянын бети албыра түшүп, шашылып окуй баштады. Силер берилген сүйлөмдөн кызыл менен белгиленген албыра деген этиш сөзүнүн маанисин чечмелейсиңер жана кайсыл жол менен жасалгандыгын айтасыңар. Силерге бир аз убакыт берели. Балдар, келгиле, анда жоопторду текшерели. Албыра деген сөз кыргыздын кызара деген сөзүнө синоним же болбосо маанилеш сөз катары кетет экен, балдар. Балдар, анда кийинки тапшырманы иштейли. Төмөнкү сүйлөмдөгү асты сызылган сөзгө карама каршы маанидеги сөздү жазабыз. Бул сүйлөмдө асты сызылган сөз
шыңга. Демек, шыңга теректер желге акырын ыргалышат. Ал эми силердин милдетиңер балдар шыңга деген сөзгө карама каршы антоним маанисиндеги сөздөрдү табабыз балдар. Анда жоопту бере берели. Шыңга деген узун бойлуу дегенди билдирет. Ал эми шыңга сөзүнүн карама каршы маанидеги сөздөрү кыска, көрксүз деген сөздөр балдар. Эми кийинки тапшырма. Ишкер, демөөрчү, эмкана, дыйкан чарба деген кандай сөздөр балдар? Анда балдар жообун текшерели. Ишкер, демөөрчү, эмкана, дыйкан чарба деген сөздөр бул неологизм сөздөр. Башкача айтканда, бул неологизм сөздөрдүн бардыгы 2000-жылдардагы же ошол мезгилден баштап кирип тилибизди байытып аткан жаңы сөздөрдүн катарын толуктайт балдар. Эми дагы бир суроо балдар. Кыргыз эли өзүнүн өнүгүү тарыхында көп элдер менен ар кандай карым катышта болуп келген. Ошонун натыйжасында тилибизге көп сөздөр кирген. Мисалы, алипе, мугалим, мечит, айт деген сөздөр бул кыргыз элинин төл сөздөр эмес. Бул сөздөр бизге башка тилдер аркылуу кирген сөздөр. Кана балдар, ушул сөздөр кайсы тилдерден кирген деп ойлойсуңар? Кичине ойлонуп көрөлү. Балдар, алипе, мугалим, мечит, айт деген сөздөр силер билгендей эле бизге кыргыз тилине араб тили аркылуу кирген сөздөр экен балдар. Балдар, келгиле анда кайтарым байланыш жүргүзүп алалы. Силер экрандан күн желесин көрүп турасыңар. Ар бир саптагы сөздөргө эмнелерди жасай алгандыгыбызды коюп чыгалы. Мисалы, мен бүгүн кыргыз тилинин байышын, анын баюу жолдорун билдим деп айтсак болот. Экинчисинде, мен таң калдым. Мен бул сабакта эмнеге таң калдым? Мен бул сабакта көрсө кыргыз тилинин сөздөрү бардыгы эле өзүнө эмес, башкача айтканда башка тилдер аркылуу киргендиги, ошондой эле кандай жолдор менен жасалгандыгын билип таң калдым. Мен үчүн бул сабакта кыргыз тилинин баюу жолдорун билүү кызыктуу болду. Ал эми менде баары жакшы дегени, менин сабакка катышып, аралыктан окутуу аркылуу билим алып жаткандыгымдын бардыгы мен үчүн бул жакшы нерсе. Оор болду. Албетте, бардык нерсени аз убакытта түшүнүүгө оор, бирок аракет кылсак, бардык нерсени жеңсе болот деп айтаар элем. Мен эмнени үйрөндүм? Мен бул сабакта айрым сөздөрдүн жасалуу жолдорун, алардын маанисин чечмелегенди жана туура жазганды үйрөндүм. Эми мен эмне кылам? Мен бүгүнкү сабакта үйрөнгөн нерсени, тилдин баюу жолдорун жана айрым сөздөрдүн маанилерин өз жашоомдо колдонуп, тест иштегенди, көркөм сөз каражаттарын өз кебимде туура колдонгонду билем деп кайтарым байланышты жүргүзөт элем балдар. Балдар, келгиле эми өз алдынча иштөө үчүн тапшырмаларды алалы. Балдар, биз азыр силер менен 11-класста Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп жатабыз. Өзгөчө романдарына келип токтолдук. Силерге тапшырма Айтматовдун белгилүү романы Кылым карытар бир күн романынан өзүңөргө бейтааныш сөздөрдү таап, алардын маанисин чечмелегенге аракет кылабыз. Мына ошентип бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула балдар.